Анда bir hadisке көңіл бұрат екенбіз да. Алхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Демек, Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтқан екен. Ешбіріңер өзіңерге қалаған нәрсені диндеш бір туғаныңарға да қаламайынша иманыңар толық болбойт деген. Барды келді, барлы иманға тақалады дейді onlar. Ешбір нәрсе имансыз болбойт. Адамдар, көпчүлүк адамдар иманды мындай экинчи тарапка таштап койгон себебинен аз бактысыз. Иман өзү биринчи орунда болуш керек. Кимдин ишеними бекем болсо, алып коюшуңар керек экен, берип кой. Байкуш телефон ыйламай болду. İnsandın işenimi kançalık beken bolgon sayın ağa Allah'ın jardamı gele berет. Эмне үчүн антип айтабыз? Анткени канчалык сиздин иманыңыз, ишенимиңиз Аллага болгон ишениңиз көбөйсө, сиз менен бизге иншалла жакшы амалдарды кылыш оңой болуп калат. Же болбосо такыбачылыкка жол ачылат. Ал эми такыбачылыкта муаммалат деген бар. Такыба адам ең биринчиси Алланын акысын аткаргандан кийин түнү ыйлап, күнү болсо адамдар менен мамилесин оңдойт. Мына ушунда жатат көптүн баары. Адам таква адамдын бир маселеси болот. Баягы кыргызда сөз бар го. Кудайга койдум. Болду. Бар нерсе Аллага коет экен. Бул бир. Экинчиси менден кетпесин деп, некен дайыма таш менен урганда аш менен урат экен. Түшүнүңүздөрбү? Ошонун себебин айтып атат. Иманы толук болбойт. Ким өзүнө каалаган нерсени дегенде, демек, мен өзүм эмнени каалайм? Мейли дүйнөбүй маселеде болсун, мамаледе. Мисалы, субханалла, сиз каалайсыз жакшы үйдүн болушун, жакшы машиненин болушун, жакшы аялдын болушун, көп бала болушун, мал мүлүктүн көп болушун, туурабы? Демек, субханалла, сен ушу сенде бар болбосо ушунун бардыгы тең башка адамдарда болсо экен деп, субханалла тилөө. Мунун тескерисинде болсо, мен деле болуп, башка да болбосун десе, бул уже хасат болот. Хасат демек, мындай айтканда, некен көрө албастык. Адам атабызды Алла Таала халифа кылып жарат. Мен халифаны жаратам дегенде, ушундай сөз айтылып атканда Иблис алейхи лаана ошону угуп турган болчу. Бирок адам жок болчу. Эми шайтандын, Иблистин оюна эң биринчи эмне келди десең, анын оюна эгер бул жаратып калса, халифа болгон болсо, жер үстүндө бардык халифа болуп кала турган болсо, мен кайерге барам? Деди, анан барды учкан жерге менен барып туруп периштелерге айтып аткан, ушундай жаратам деп атат. Ал халифа болот экен, бирок ал киши өлтүрөт, уурлук кылат, зына кылат, наданчылык кылат, кан төгөт, ширк кылат Кудайдан башка. Мен периштелердин баардыгы Алла Таала айтып аткан, Алла, сен ушундай жаратат турбайсыңбы? Алардын оңдо биз деле барбыз го. Денем шайтан дагы эле турат экен да, карап, эмне болуп кетер экен деп, карап турат экен да. Эмне өзгөрүп болуп кетер экен деп, анткени эмне экен? Баягы хасат кылган адам субханалла жүрөгүндө дайыма эмне кылып турат экен, мынтип күтүп турат экен да. Качан бир нерсеге, жаманчылыкка попадание болор экен. Качан сен жаманчылыкка попадание болгондо, жаманчылыкка түшүп калганда, анан кайф кармайт да. Соп болот ушуну көрмөксүн деп. Ушундан рахат алат экен да. Шайтан субханалла ошондо рахат алам деди, бирок рахат ала алган жок. Алла Таала субханалла адамды жаратып туруп айтып аткан, мен өзүмдүн жаныма мен буга жан үйлөймүн дегенде, дагы шайтандын түтөп кетти. Таң, бул эми Алла Таала өзү жан үйлөй турган болсо, бул дагы менден да өйдө болуп кетеби? Ашраф болуп кетеби? Дегенде, субханалла Алла Таала айткан, деди, махлуктардын улуусу. Ана ошондо келип турган шайтан өзү айткан, Алла, эми субханалла бул кандай болот? Дегенде, Алла Таала Адам алейхиссаламды жаратып туруп айтып атканда, айт деди. Алла Таала Адам атабызга ушунчалык илим берип салды. Илим бергенде Адам атабыз кыямат күнгө чейинки адамзаттын атынын баарын айтып салды. Сиз ошондо айтты, Тырайдын баласы Эрмек деп айтты, Абдулланын баласы Баландай деп айтты, Ташматтын баласы Баландай деп, тигиндин кызы тигиндин аттарын айтты.
Акырында Мухаммад деди, Дауд алейхисаламды, Мухаммад алейхисаламды субханалла аттардан бери айтып салды. Мына ошондо баягылардын баардыгы периштелер таң калып туруп, "Я Алла, биз көрсө билбейт экен, сен билесиң" деп туруп мына саждага дух жыгылыш дейт да. "Я Алла, кечир бизди" деп. Бирок мына шайтан боягындагы мен деген нерсеси хасат эмне кылды экен? Жок да, мен жыгылбайм деди. Ошондой адамдар бар субханалла, эмнекен? Дүйнөдө да адамга бир нерсе болуп аткан болсо каалабайт экен. Каалабайт экен кадимгидей элечи. Эмнеси субханалла жердеги шайтаны, шайтан бар, бир иблис бар. Анын балдары шаятиндер бар. Бирок чыныгы кээ бир убакта эмне экен? Ошол шайтандын жетегинде болгон адамдан болгондо шайтандар бар экен. Ошол экен да биз ошолдордон, ошол мындай айтканда шайтандардан болуп калбайлы. Ошол субханалла шайтан аскеринен болуп калбайлы деп биз субханалла дайыма кооптонуп турат экенбиз дагы. Бирөөгө жакшылык болуп аткан болсо, машалла көз тиіп калса, табаракалла, баракалла деп кыздар баракелде деген билесиздер, баракелде, чап баракелде. Ушинтип субханалла турушкан экен. Мамиледе адам ушундай экен да турабы? Эми өзүңө болгон. Эми бул дүйнө маселеси отурган болсо, динде адамдар эмне каалайбыз? Мисалы мен азыр бейиш үчүн айтып бере турган болсом, Фирдаус деген Алла Таала жараткан бейиш бар. Ол бейиштердин үстүндө болот. Эң узак, эң чоң бейиштин ичинде эң чоң Фирдаус болот. Фирдаустун кооздугу Бермети. Анын ичинде Кавсар көлү. Кыргызстандын Бермети ысык көл го. Карасаң субханалла кышта тоңбойт. Жайда субханалла барсаң түшсөң кандай, машалла, дүйнөнүн тазасын айтпа, кандай сонун Кыргызстандын Бермети. Бирок Фирдаус бейиштин Бермети бул Хаузы Кавсар болот. Кавсар көлү. Эми анын дагы бир өзгөчөлүгү Кавсар Фирдаустун мындай айтканда кожоюну, үйдүн кожоюну бар го, ал пайгамбар Мухаммад алейхисалам болот. Ал жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн колу менен, мисалы баарыбыз эле мишнет этебиз да, пайгамбарга жолуксам, машалла, мен эмне кылат элем пайгамбарга жолуксам, суроодо болот кээ бирөө. Эми карасаң, ошо Фирдаус киргенде пайгамбарыбыз өзү күмүштөн болгон мындай кружкалар бар го. Ошо менен ар бир ошого киргендерге суудан берет экен, болду, эч качан чаңкабайт экен. Чаңка болбойт экен супа, бүттү уже. Чаңка бүттү уже. Эми аякта жыл эсеби жок да, эми тирилат деп айтайын деп көзүм жагып калам деп айттым да. Бирок айтайын деп эмнеке, ушунча бейиштин ичинде, рахаттын ичинде супа болду, чаңка жок экен да. Калган баарын жөнөкөй эле проба кылат экенсиң да, машалла. Көрдүк кандай нерсе. Эми ушуну айтып турган болсо, эй, баландай, эй, Урмат, эй, Нурмат, эй, Таалай, эй, Нарымбек, эй, Кадырбек, эй, Жумакадыр, эй, Исмаил, эй, Микаил, сен субханалла бейишке киресиң деп адамың болсо, мени менен кошо ушу булардын баардыгы тең кирип кетсин деген ниет болсочу, мынакей сен толук момун болосуң деп экен да. Өзүңө каалаган жакшылыкты эмнекен? Башка бирөөнө каалоо деген ушу андан бир нерсе күтпөстөн. Мен айтам, негизи эле адамдар мамиле кылганда, бирөө менен мамиле кылганда, мына дос менен дос болдуңбу? Сен аны субханалла үйүнө чакырса апарган 2000 сомуңду унутуп эле кой. Сага алып келбей кала турган болсо, эмнекен? Чото списокто карап баруу жок, бул баягы 2000 сом берип чото берген жок го деп. Эсептешпей дос бол. Куда сөөк болсоң, эсептешпей куда сөөк бол. Бай кедей дешпей. Кошуна болсоң, эсептешпей кошуна бол. Туурабы? Сапарлаш болсоң, эсептешпей кол. Анткени себеп субханалла, момун эмне экен? Антип эсептешпейт экен да. Анткени себеп субханалла, сен андан бир нерсе күтүп мамиле кылбайсың да, туурабы? Сен момундук сыпатың ушул. Бирөөдөн бир нерсе күтпөйсүң. Мына эркектер отурасыңар, мына чисто мына баарыңар ушул жерде отурган жамаатында силер имандуусуңар. Эмне үчүн Алла Таала субханалла ким мечитке бараткан көрсө ошону имандуу деп айткыла деген. Ол жерде отурган имандуусуңар. Мына силер имандуулар өзүңөргө алып алышыңар керек. Мен жакшылык кылдым, эми сен мага жакшылыкты күтпөй эле кыла бер. Ошондо жашооңдо, жүрөгүңдө эме болбойт бул жерде. Кек сактоо, коркунуч деген нерсе болбойт. Тынч болот бул жерде. Эми кызганбаган эркек эмес, конечно, чочкодон башкасын баары кызганат.
Эркек субханалла кызганын 6 түрү бар, билесиңер ушуну. Кызгануу дайвиселе деп койгонду билебиз, анын 6 түрү бар кызганычтын, субханалла. Ошол себептен мынекен бирөө менен мамиле кылсаңар, мынекен андан бир нерсе күтпөй эле кылгыла. Мисалы мен силерден эч нерсе күтпөй эле кылып атам, мисалычы. Сүйлөп атам, мен силерден кол чапкыладып атам. Тура, ошондой да, субханалла. Жосо мынакей келип атасыңар. Бул жерге келгениңерде, мен силерге баланчы сомдон бергиле деп айтып атам. Күткөн жок, эмне үчүн билесиңерби? Анткени Алла 6 пайгамбардын сөзүн Куранда айтат. Биз дейт, Алла тарапка чакырып, амыр мариф нахи мункар кылганыбыз үчүн дейт, биз силерден бир акы сурабайбыз дейт. Биздин акыбыз Алланын алдында дейт. Ошон үчүн биз даватка чыкканда эч кимден үмүт кылбайбыз. Чөнтөгүбүзгө 100 сомду салып алабыз. Мен жок рахмат. Дуа кылып кой, точно дуа алып коеюнбу? Дуа алып коеюн, мен алып коесуң. Атак субханалла эч кимден үмүт кылбайбыз турабы? 20 шарт барбы? 20 шарт ошол субханалла мынакей ошол 20 шарт өзү эле эмнени үйрөтөт? Субханалла сени мындай айтканда башка адамдардан үмүт кылбашты үйрөтөт. Пайгамбардан бир сахабыгер айтат экен. О Алланын элчиси дейт. Мен адамдардын эң кадыр бактысы болуп келет. Десе пайгамбарыбыз анда мындай кыл дейт. Адамдардын колундагы муктаж болбо дейт. Сен эң кадыр бактысы боласың деп айткан. Аракет кылабызбы иншалла? Ушундай. Оңой эле экен. Дин ушундай оңой. Бирок таңыр 200-дөр үчүн оор да. Имандылар үчүн дин оңой. Жашаш кайф өзү. Дин менен жашаш. Динсиз жашаш бактысыздык болуп калат да. Чүтөсүңөрбү? Анан карасам эле намаз окуйсуңар эле анан башыңарды салып эле мынтип. Мындай эмнеси болбой атат дейсиңер го. Кантип эмне үчүн болбой атат билесиңерби? Анткени себеп самый главный бир нерсени унутуп калганбыз. Айтып берейинби ошону? Аз кой турганда. Мону үмүт коеюн бул жерге. Бул китеп берип коюшту, ушунун акысын берип силерге айтып берип коеюн деп иншалла. Кыргызча деле аалымдар чыгарган китепти бирис окуп коем да. Баягы ушундай эме болбосун депчи. Анан туурадан алып кээ бир жерин чийип коем уштап анан кийин жана Мусаниф жазган адамга жөнөтөм да, бул жер туура эмес болуп калыптыр депчи. Жөнөтүп койсоң алар кабыл алат. Аалымдар негизи кабыл алат. Бизге окшогон акмактар, надандар кабыл албайт. Мен нормально жазгам дей берет да. Ошондой, субханалла. Биз китеп жаздык, китебибиз турат. Коркуп атам десең да. Субханалла, татыктымбы же татыксызмбы? Уш китеп лайык болобу, лайык болбойбу? Алланын алдында кыяматтан болот. Эмне деп айтат? Сен жазган укугуң жок болчу, сен жазып алдың десе эмне дейм? Деп эле ошо турат ошо боюнча. Ошондой. Муну бияка келдик. Эмне үчүн айтып берейин деп аттым эле? Сен угаттың эле мени. Ладно. Жок, бул бүттү уже. Жок, мен айтайын дегенимчи, мен бир жакшы бир эми баарыбыз эле эркекпиз да. Анан эркек киши стресс болбой койбойт экен. Мындай олкуп солкуп турабыз да. Негизи эркек ушундай жаратылыптыр да. Анан катуу стресс болдум. Эми аз мындай кээ бирлер айтышы мүмкүн, кантип сизде болосуз деп. Болот, болбойт. Анан мындай отурам, аар басайын деп баса албайм. Мындай кылайын, мындай. Бир как будто мен үчүн субханалла момундай бир жашоо бүтүп калгандай сезилди да. Анан мынтип китепти ачып, мынтип карасам, машалла. Пайгамбарыбыздын сонун пайгамбарыбыздын мындай бир осуятын окудум. Баарыңар билесиздер, просто мен ошондой таасир алганымды айтып бергим келип атат. Пайгамбарыбыз айткан: эгерде сенин башыңа кайсы нерсе келген болсо, эгерде ушул нерсе менин башыма эч качан Алла каалаган себептен бул сөзсүз менин башыма келмек. Кайсы нерсе болбой калса, бул эч качан болмок эмес десе, Алла Таала ага 70 эшик ачып берет экен. Сахих хадис бул. Бекем хадистерин унутпагыла. 70 эшик ачып берет экен. Бир эле Аллага тоокел кылган үчүн. Апей дедим,
Тынайдын баласы Ермек, эмне болду сага? Сенин диниң бар, машалла. Сенин Аллахың бар, сенин пайгамбарың бар, сенин шариятың бар. Деп турдум да субхан айттым. Болорбуз ушул мешитке келдим да тет жерге саждага жыгылдым. Аллаху акбар. Я Алла, кечир мени. Жүрөктөн Алла фух алып чыгарды дагы, чыктым да кеттим. Ошондон кийин ушул мезгилге чейинчи, эмне болсоң ошол багың бак, багалчаң кара таш дейт го. Жакшы болсо да, машалла, ушу сөзсүз мага болмок деп коерм. Жаманчылык болсо, бул сөзсүз болмок деп. Бир аз күтүп турсам, жакшы да өткөрөт, жаман да өткөрөт экен да. Эч качан жакшылыкта түбөлүк калбайт экен, жаманчылык дайыма калып калбайт экен. Өзү мененчи жабышкандай болупчу. Бирок бир эле нерсе бар экен. Сени менен дайыма кала турган. Бул адамдардын оозунда калат экен. Жаман деген бир ат бар, жууса кеткис дейт. Жакшы деген бир ат бар, тууса жеткис дейт. Бул сонун сөз экен. Ошон үчүн субханалла, кайгырбагыла. Эмне болсо дайыма ушуну эстеп жүргүлө. Банкрот болдум, бул болмок. Катын кетип калды, кетип калмак. Даже жырдай бийдим. Субханакаллаху ва бихамдика, астагфируллах. Аллахым хидayet берсин баарыбызга. Амин.